Дүйнө жүзү боюнча ар бир үйдө күнү ысык кара көк чайдан башталат. Анткени адамзат башынан эле чайга көнүп калган. Окумуштуулардын иликтөөсү боюнча бир адам күнүнө 1,5 литр суусундук ичет. Ал суусундуктун ичинде биз сөз кылып жаткан чай да кирет. Бирок чайды ар бир жерде ар кандай ичишет. Кээ бири сүт кошуп, кээ бири май, туз кошуп ичишет. Чайдын курамында тазалоочу заттар бар болгондуктан эртең менен кисин ичүү керек. Анын курамында кофеин эртең менен уйкуну ачып, иш жөндөмдүүлүктү жакшыртат. Андан сырткары жүрөк кан тамырлардын жакшы иштешине дагы шарт түзөт. Ал эми кофеге караганда көк чайдын курамында кофеин көп болгондуктан саат сайын кофе ичпей, эртең менен кисин бир чынык көк чай ичип койсоңуз уйкуңуз ачылат. Таза чай күчтүү болушу керек. Канчалык ачуу болсо, курамында да ошончолук көп нерсе болот. Көк чайды өтө ашыкча ичүү да болбойт. Анткени көк чай кан басымды төмөндөтөт. Чай демделген чайникте бир күн сакталат. Андан көбүрөөк убакыт коюп салсаңыз, даамы ачууланып кетет. Эгерде чайды экономдооңуз келсе, ичип бүткөндөн кийин чай кайнаткан чайниктеги чайдын суусун төгүп коюшуңуз керек. Антпесе чайдагы оор металлдар адамдын ден соолугуна терс таасирин тийиши мүмкүн. Сүт кошулган чай зыян. Чайды эч кандай кошумчалабай ичүү керек. Чайга сүт кошкондо чайдын курамындагы танин заты сүт менен аралашып, адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизе турган зат иштелип чыгат. Мындайча айтканда, чайдын химиялык курамы өзгөрөт дагы, кан тамырларга мурункудай таасирин тийгизбей калат. Ал эми чайдын курамында кан тамырларды чыңдай турган Р витамини, рутин жана башка заттар бар.